окуучулар, бүгүнкү тоюңуз кут болсун. Кыргыз-Туу газетасынын өмүрү узун болсун. Ак жолтой газеталардан болсун, элге кызмат кылган, жакшы гана кабарларды берип турган газеталардан болсун. Кыргыз-Туу мындай советтик Кыргызстан кезинде мен бала кезимде жаңы эле СССР деген жасыруу көп болчу да, бала кезде билем да, жаңы таңы. Ошон үчүн мен бала кезимден бул газетти жакшы көрөм. Бар болсун, өмүрү узун болсун. Жана Жайыл ата эл аралык кайрымдуулук коомунун атынан бизде Темиржан эне аялдар канатыбыз бар. Мынакей жанында турат аксакалдар канатыбыз бар. Жайыл ата коому 91-жылдан бери түзүлүп, Жайыл кыргындан кийин ушул Жайыл баатыр кыргыз элин Жайыл кыргыны казак кыргыздын абдан чоң салгылашы болгон. Ошол салгылашууда ушул биз турган кыргыз элин сактап калган. Биз Жайыл району Жайыл баатырдын наамын алып келе жатабыз. Районубуз атталып, айдыбыз, колхоз, маданият бөлүмүбүз дагы Жайыл атындагы алып жүрөбүз. Эми биз дагы Жайыл районуна Жайыл ата коомунан кур келбей, Жайыл ата эл кайрымдуулугун Темиржан эне аялдар канатынын ада грамотасы менен Кыргыз-Туу газетинин башкы редактору Бабаков Элис Сирембековичти Кыргыз-Туу газетинин музыкалындыгын 95-жылдык маанакеси менен карата сыйланат. Грамота менен Кыргыз Республикасынын улуттук тун газети, Кыргыз-Туу газетинин кабарчысы Жумагулов болуп, 7-ноябрда журналисттер күнү майрамыңыз менен да куттуктайбыз. Жана ошондой эле 95-жылдык маанакеге карата сыйланат. Кыргыз-Туу газетасынын финансы жактарын баары аябай оор. Бул газетти аркалап келе жаткан Кыргыз-Туу газетинин башкы бухгалтери Исаева Динараны сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Анткени абдан түйшүктүү biz